Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 25 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылынан сатыла турган 5 сотук тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Чоң даяр фундаменти дагы бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Башбулак айылы. Бұл жерге келіш үшін сіздер шартараптан келген болсаңыздар, барыңыздар эле билген Мады тараптагы Башбулак айылына киресиздер. Башбулактын жолдун боюнда мектеп, бала бакча, айыл өкмөтү бар. Андан өткөнүңүздөрдө ушул жолдун сол тарабында эски вулканизациянын местасын билесиздер туугандар. Азыркы учурда көчүп кетиптир. Ушул жерге келесиздер дагы, ушул көчөгө кирип, мына дөң жака эмес туугандар. Ушул жерден эле оңго бурулуп, тегиз эле жол менен 250 метр түз жүрүп барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу жер участок жайгашкан. Жакшылап угуп алыңыздар туугандар. Мына жерден дөң жака чыкпайсыздар. Ушул мына жерден эле оңго бурулуп түз 250 метр жүрүп барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу жер участогубуз жайгашкан туугандар. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар туугандар. Сууну билесиздер. Башбулак деп бекеринен айтылбайт. Жерде бир аз бассаңыздар эле Башбулактын артезиан аталышындагы таза суусу чыгат туугандар. Бул жерде суу свет боюнча маселе жаралган эмес. Келгениңиздерде ушул көчөнүн сол тарабында, көчөнүн боюнда сатыла турган ушул 5 сотук жер участок жайгашкан. Жери дагы тегиз экен. Бул жакта 4 бөлмөгө ылайыкталынып салынган чоң качественный фундаменти дагы бар. Келип эле үй салып ишти кыла берсеңиздер болот. Анан эң эле жакшы жери салына турган үйдүн проектisi дагы бар экен. Бул жерде ээси азыр мага көргөзүп берди. Сүрөткө дагы тартып алдым. Азыр видеонун жүрүшүндө экранга чыгарып коем, өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Ушул көчө менен бул жака түз келгениңиздерде сол тарапта жайгашкан. Анан кааласаңыздар, Нал жакта дагы көчө бар. Оң жакка бурулуп түз чыгып барсаңыздар, жанагы Ошалай трассасына чыгып барасыздар. Жакын эле 200 метр ашып кетсе. Абасы таза, тынч, сонун жер туугандар. 5 сотук жери тегиз, узун турасы 20га 25. Анан кызыл китеби дагы бар экен. Бул жерде ээси азыр келип көргөзүп берди. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем дейт. Анан туугандар, дагы бир жолу айтып коеюн. Бул үйдүн, салына турган үйдүн даяр проектisi бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө ошол проектисин кандай болот, кандай үй түшөт, ошону сүрөтүн экранга чыгарып коем. Бул жакта болсо фундаменти, узун турасы 12ге 10-80 туугандар, 4 бөлмөгө ылайыкталынып салынган. Бийиктиги болсо туугандар, подушкасын кошпогондо 1 метр чыгат экен. 1 метр. Подушкасы өзү 40 сантиметр туугандар. Жалпысынан 1,40 болуп калат бийиктиги. Анан чек-арасы бул жакта көрүп атасыздар, көчө жакка чейин болуп калат, 4-5 метр бар экен. Нар жактагы чек-арасы болсо, мына ушул пескоблокту көрүп атасыздарбы? Ошол пескоблокко чейин болуп калат экен. Анан мына жер дөңсө болуп турат. Бул жерди кийин экскаватор менен тегиздетип, пескоблокко чейин тегиздетип, жериңиздерди кеңейтип алсаңыздар дагы болот туугандар. Негизинен жери тегиз экен, бирок мына жери бир аз дөңсө болуп турат. Кийин экскаватор менен келип, ошо пескоблокко чейин тегиздетип, жериңиздерди чоңойтуп алсаңыздар болот туугандар. Мына ушундай 4 бөлмөгө ылайыкталынган фундамент азыр чыгып кеңири көргөзүп коеюн. Эми албетте эле туугандар, өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Негизинен сонун жер, шаарга бир 25 мүнөттө жетип каласыздар. Мектеп, бала бакча, мечит, айыл өкмөт бардыгы ушул жерде бар. Мына ушундай 4 бөлмө. Чек-арасы болсо, мына ушул фундаменттин бул жагында 1 метр месте калтырылган. Анан фундаменттин артында бул жака дагы 1 метр месте калтырыптыр. Чек-арасы бул жагы ошо пескоблок заборго чейин болуп калат. Мына ушундай туугандар. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул сатыла турган 5 сотук жер тилкесинин баасын айтайын. Анан ушундай чоң даяр фундаменти дагы бар. Ушуну дагы эске алыңыздар. Азыр фундамент салганда эле көп эле акча кетет, өзүңүздөр билесиздер. Анан баасы болсо туугандар 1,4 миллион сомго бааланды. Жакшы кеми болот деп атат. Анан барыңыздарга эле кызык, неге сатып атат экен деп. Негизинен ээсинин үйү бар экен.
кыргыз чекте жашайт экен. Бул жер участок бош эле турат экен, анан ээсине акча дагы керек экен туугандар. Ошол себептен шартка байланыштуу кайра сатка коюптур. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар туугандар. Центральный жолго деле жакын негизинен.